Олимпиада оюндарында кыргыз элинин намысын коргогон спортчулар өлкөгө кайтып келишти. Тарых жаратып келген олимпиадачыларды жакындары күйөрмандары шаңдуу тосуп алышты. Кыргыздын 16 уул кызы өлкөнүн желегин, улуттун желегин 3 жолу, 6 жолу аспанды көздөй көтөрдүңүздөр. Силердейлерди мамыга ат байлады дешет. Белеске от жагышты дешет. Элди буютуп, журтту көтөрүп, başımızды büyük götürüp, dünya eline, milyardtagan eli var ellerden içinen tikireyip, özüңөрдүн желеңерди götürüp, ulu jurttu kuvattılar. Hoş gelinizler. Азыр дал ушул Манас аэропортунан спортчуларыбыз мен турган Турдакул Усубалиев атындагы аянтка келет жана бул жерде атайын расмий сыйлоо аземдер өтөт. Өзүңүздөр көргөндөй эле менин аркамда атайын автоунаалар дагы тизилген. Ушул Олимп оюндарында барып катышкан жана өлкө намысын коргоп медаль алган спортчуларга бир эле акчалай сыйлык эмес, дал ушундай автоунаалар дагы берилет. Турдакул Усубалиев атындагы аянтка эл жык толгон. Алар Олимп оюндарына катышкан спортчуларды тосуп алуу үчүн келишкен. Азаматсыңар деп кыйкырган үндөр аянттын туш тарабынан жаңырып жатты. Парижде ийгилик жараткан спортчулар сахнага чакырылып, аларга сөз берилди. Ар биринин бул жеңиши жалпы кыргыз эли үчүн экенин айтышып, 2028-жылы өтө турган Олимпиада оюндарына азыртадан даярдык көрүп баштай турганын билдиришти. Кудай буйрса, эмки Олимпиада оюндарында сөз алтын медаль тагынганга толук күч аракетин жумшап, бүгүндөн баштап даярданам. Мен Кудай буйрса, 2028-жылы сөз алтын медаль тагып келем иншалла. Париж 2024 Олимпиадасында утуп келген жеңишибизди биринчиден өзүбүз бир гана өзүбүз уттук десек чоң жаңылыштык болот. Бул жерде бүткүл кыргыз элинин салымы бар, мамлекетибиздин салымы бар, жана спорт федерациянын тренерлерибиздин жана башка ушул медальга бардык жаныбызда жүрүп жардам бергендердин бардыгынын салымы чоң, бардыгына терең ыраазычылык. Париж Олимпиадасында кыргыз спортчуларын көрсөткөн ийгиликтери менен жетишкендиктеринин аркасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылды. Себеби өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери мынча көп медаль менен кайткан эмес. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз спортунун кышын кынап, пайдубалын түптөгөн, кыргыз элине эбегейсиз сыймык тартуулаган, аттары тарыхта алтын тамгалар менен жазылган улуу инсандарыбыз бар. Бүгүн мына ошол аталар баштаган жол уланып, көз алдыбызда Париж Олимпиадасында кыргыз спортчуларынын көрсөткөн ийгиликтери менен жетишкендиктеринин аркасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылууда. Париж Олимпиадасына дүйнөнүн 206 өлкөсүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстан 16 спортчусу менен 206 өлкөнүн ичинен медалдык эсеп боюнча 68-чи орунду ээледи. Спортчулардын жетишкен ийгилигинде машыктыруучулардан, дарыгерлерден, спорт департаментинин жана ата-энелер менен күйөрмандардын орду чоң. Президент Садыр Жапаров ыраазычылык билдирип, ар дайым колдоорун айтты. Бул ийгиликтердин артында спортчуларыбызды тарбиялоого өмүрүн арнаган машыктыруучулар жамааты турат. Ошол эле учурда спортчуларыбыздын ата-энелеринин эмгегин да белгилебей кое албаймын. Сиздердин балдарыңыздарга көргөн камыңыздар менен ишенимиңиздер бүгүнкү багындырган бийиктиктердин пайдубалы болуп берди. Спортто ийгиликке жетүүнүн дагы бир туруктуу шериги бул спортчулардын ден соолугуна кам көргөн медицина кызматкерлери. Сиздердин ар бир спортчуга болгон камкордугуңуздар чечүүчү мааниге ээ. Мына ошондуктан миллиондогон күйөрмандардын атынан, жалпы кыргызстандыктардын атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сыйлоо аземинде спортчуларга жана алардын машыктыруучуларына акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер каралган. Олимпиадада күмүш байге тагынган Мээрим Жуманазарова жана мушкер Мунарбек Сейитбек уулу 10 миллион сомдон, коло медаль тагынган Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоломаш Шаршембеков жана Өзүр Жусупбеков 7 миллион сомдон акчалай сыйлык жана ар бирине автоунаа берилди. Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат.
Акчалай сыйлык тапшыруу бир эле жеңиш алып келген спортчулар эле эмес, Олимпиадага катышкан уул кыздарга да каралган. Аларга 500 000 сомдон 1 миллион сомго чейин берилди. Ошондой эле ар бирине өлкөдө чыгарылган Chevrolet үлгүсүндөгү автоунаалардын ачкычы тапшырылды. Лазарев Аял Петрович, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Спортчулардын машыктыруучулары дагы кургалган жок. Аларга 50 000 сомдон 6 миллион 650 000 сомго чейин сыйлыктар тапшырылды. Мисалы Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Беганас Султанбаев 2 миллион 500 000 сомдук сертификат алды. Ошондой эле дарыгерлер дагы сыйланды. Султанбаев Биганас Шабидинович, бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу 2 миллион 500 000 сом сертификат менен сыйланат. Ар бир спортчулардын негизги колдоочулары бул ата-энелери. Бул сыйлоо аз эмне келген Үзүр Жусупбековдун ата-энесинин кубанычында чек жок. Сыймыктанбагандачы кантип сыймыктанам, абдан эле сыймыктанам. Кубанычым ичине батпай баратат көкүрөгүмөчү. Анан ушул кубанычым менен эң биринчи ким менен бөлүшкүм келет. Бөлүшмөктөр бээрин эле берип салгым келет. Бул апасына бергим келет да. Себеп дегенде 9 ай өтөрдү. Күн түн карап бакты аны. Ошонун жакшылыгын, ыраатын көрүп кубанып атканына мен өзүм өтө катуу кубанычтамын. Жок, ойлогон эмесмин даже. Балам жөн эле күрөшкө бараттыр деле, балдар менен анда мындай эле бала баратат деген эле болду да башындачы. Анан эми баламдын мындай жетишкендигине аябай сыймыктанам. Балбан Үзүр Жусупбеков көптөгөн эл аралык мелдештерде ийгиликтерди жаратып келген. Бирок эң чоң максаты бул Олимпиада оюндарында жеңишке жетүү болчу. Колобайге болсо дагы өз кыялы орундалып турат. Сезимден жакшы болду, анткени ал жакта көрөрмандарыбыз көп болду. Кыргызстарды колдоп, өзүбүздүн именно Европада жүргөн биздин мекендештерибиз, Кыргызстандан келген мекендештерибиз аябай дем күч кубатпай колдоп турду. Эмоциялар ошол жакта аябай эле сонун болду. Жеңишти өзүмдүн кыргыз элиме, туугандарыма, тренериме жана көрөрмандарыма. Белгилей кетсек, Парижде өткөрүлгөн жайкы Олимпиада оюндарында Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы өз оюнун 6 медаль менен жыйынтыктады. Бул жолку оюндар Кыргызстандын тарыхында эң ийгиликтүү болуп, спортчулардын санына карата жеңип алган медальдардын эсеби боюнча Кыргызстан катышкан мамлекеттердин рейтингинде 1-орунду ээледи. Телегей Талиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.